Өзгөрүү бул коркунуч эмес, шанс. Африка сапары 44-күн. Сапарда аябай чоң өзгөрүүлөр башталды. Баарын башынан баштап кетейин. Бул Марат. Африкада 3 айдан бери жүрөт. Бирок анын эсеби боюнча 44-күн. Жүзүндө жылмаюуга бир себеп пайда болду. Ал себеп болсо, бул Ырыскелди. Ырыскелди Маратка лицейде окугандан бери жакын дос. Эми болсо Африка сапарына кошулду. Сапар велосипед тебүү боюнча тажрыйбасы такыр эле жок. Бирок позитив менен алга кадам таштады. Алдындагы кыйынчылыктарды экөө тең билип турду. Марат Ырыскелди бүгүн эрте турушуп, сумкаларын жыйнаштырганча 12 деле болуп кетиптир. Эртең менен саат 8де баштаганда эле видеого түшкөнү да жетишти. Марат бир аз ойлуу, анткени күнүн 12де баштаган анча деле жага бербейт. Анысы аз келгенсип, шаардын ичинде картаны карабай 2 километр адашып кетишти. Ырыскелди сапарга көнгөнчө бул Мараттын жумушу. Кайра туура жолго түшүп бир аз аралык өткөндөн кийин түшкү тамактын деле убактысы болуп калды. Тамак маселесин экөө сүйлөшүп алышты. Түшкү тамакка чоң тамак, башка тамак убактылары болсо мөмө жемиштер жана жер жемиштер. Чындыгында эле туура жолго түшүштү. Экөөнүн шаардан чыгышы кыйын болду. Анткени жолдун көпчүлүк бөлүктөрү тыгын, затор, жүк ташуучу унаалардын көптүгүнөн да жолго батпай коюшту. Кыйынчылык болобу, тынчтык убактар болобу, баары өтө турган убакыт келет. Ошентип, Кампала шаарынан да алысташты. Шаардан алыстаган соң албетте жашылдык, кооздук башталат. Марат жолго көнгөн, жамгыр, шамалды тааныган. Ал эми Ырыскелди жаңы келген. Ал көбүнчө жол менен эмес, өзүнүн денеси, буттары менен күрөшүп жатты. Көтөрүлүү жолдордун көптүгүнөн буттары талып жатканын Маратка билгизбей, жылмаюу менен баары сонун деп жатты. Марат унчуккан жок. Ага мындай учурлар тааныш. Күн батаарга жакын экөө маектешип, кечки тамактын камын көрө башташты. Дарбыз, помидор, банандарды алууну жактырышты. Негизги жолдун боюнан 800 метр аралыкта Токойдогу кемпингге келсе, жарыктык жок. Бирок алар экөө болгондуктан эч нерседен коркпой тамактанып, уйкуга кетишти. Көрөздөр үчүн чоң рахмат. Достор, биз бүгүн палаткадабыз. Дайымкыдай эле бир Токойго келдик. Бул жакта ойлодук эле свет бар, адамдар бар деп. Бирок адамдар бар экен, свет жок экен. Жантан бери келишти дагы эмне кылып атасыңар деди. Ушул жакка жатып калдык, андан мындай деп түшүндүрсөк макул дешти. Анан бул жакта болсо азыр бул биздин кечки тамагыбыз. Ошол анан бүгүн болсо Ырыскелдин биринчи күнү мындай десем жестко башталды. Караңгыда Токойдо чиркейлер толтура. Негизи кандай болбосун, алхамдулилlah, Аллага шүгүр. Жана мен башында баштап тарыхчаларды киргизип аткам. Ой, подъем кыйын, ысык, кандай мындай, ой, буттарым депчи. Анын баары эч нерсе эмес экен. Токойдо калып калган. Токой өзүнчө моральный подъем экен да. Тигил жакка мындай физический подъем, а бул жак моральный подъем экен. Себеби дегенде Африка, сен тааныбаган жер, тааныбаган адамдар, свет жок, суу жок, Токой. Ушундай палатканы тигип алып, жаңы эле мындай тамактарды астап, ушинтип атсак, бир-эки кара кишилер келип, эмне кылып атасыңар депчи. Мындай бир башкача болуп кетет экенсиң. Бирок мен ойлойм, бул биринчи күн да. Анан биринчи түн бара-бара көнүшүп кетем деп, мындай аябай деле чоң коркуу сезимдери жок. Себеби дегенде баары алаңгалоосу менен, ошол себептен коркуу сезими өтө чоң жок да. А так мындай кичине башкача болуп, каяктан келе калды депчи. Токойду сөйтүп. Ошол. Анан Дагы бир нерсени сөз түрдө айтып кетиш керек. Ырыскелдинин негизи бул биринчи сапары. Анан негизи велоспортко жана велосипедти деле мындай эле тээп жүргөн да. Анан жана сурап кетели. Негизи бүгүн биринчи күнүң негизи да, мына кандай өттү? Биринчи мындай кыйынчылыктарың десем болот да. Велосипед менен. Менин биринчи күнүм именно ушул Африкада велосипед менен аябай жакшы өттү деп айта алам. Себеби дегенде мындан аябай ылдыйраак деңгээлде өтмөк. Мен сенсейим жок болгондо. Мен сенсейим бар, в лице менин досум Марат айтып түшүндүрүп, мындай кыл, тигиндей кыл деп аткандан менин биринчи күнүм өтө жеңил өттү. Мындай физически, конечно, оор. Себеби дегенде Марат досум айткандай, мен велоспортто биринчи жолу келдим. И сразу эле ушундай чоң проектке попадать этип калдым. А так в целом Мараттын жардамы менен
бул жагын туура кылып атасың, катуураак деп, жайыраак деп же мындай кыл деп атып, ошол себептен жеңилбейт. Ооба. Анан сөз түрдө сиздер дагы кыргыз элдини күзөтүп туруңуздар. Анткени дегенде бул деген мындай десем жаңы мындай новичок да. Анан кандай болот, жолу кандай болот, анан Тил да билбейт токой. мындай ооба. Тил дагы билбейт, англисче билбейт. Ошол анан сөз түрдө күзөтүп туруңуздар. Кызыктардын баары менин оюнча алдында болот го деп ойлойм. Анткени дегенде көп адамдар жазып калышат да, мен деген алдың жана сапарларга чыккан эмесмен, велосипед менен жана кандай кылсам болот деп. Мына ошол сиздер мындай жооп алсаңыздар болот да. Так даана жоопту мына кыргыз элдин артынан алсаңыздар болот. Ошол көрүшкөнчө эртең менен туруп бул жакты сөз түрдө көрсөтөбүз. Анткени эми азыр капкараңгы. Ошол барыңыздарга бейпилден. Достор, бул жакта азыр аябай жылуу окуя болуп кетти. Бул жактын ээси келип отурду эле. Анан сүйлөшүп калдым эле. Анан чапати да булчу. Бул жакта аталышы. Ал эми болбосо даамы биздин каттама эле да. Узун мындай жайылган. Анан биз Кыргызстанда муну деген каймакка алып жейбиз деп айттым. Сүрөтүн көрсөттүм да, анан азыр деп туруп кыздарын магазинге жөнөттүр көрсө. Анан деген ушундай алып келиптир. Йогурт алып келиптир. Анан мына эми ушуга малып же депчи аябай мындай жылуу окуя болду десем болот. Бул жактын элдеринин ушундай боорукердиги, меймандостугун мына ушул йогурт мындай десем тастыктап кетти десем болот. Тамактары бул жерде азыр мечит экен. Hey brother, thank you very much. You're welcome. Thank you. These are my friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My Thank name you. is Musa. Musa, машалла. Musa байке экен. Мына ушундай мечит бар экен бул жерде. This restaurant is called Bismillahi Tawfiqi Restaurant. Oh, машалла. Halal food only. Машалла. Здесь. Yeah, that one. Ушундай аталат экен. Атыны байкап турбуз деле. I'm in Uganda, in East Africa, in Uganda. This place is called Bwama, 40 miles from Kampala, Okay. from the capital. Thank you. Another 40 miles from Asaka from here. Thank you, brother. Jazakallahu khairan. Hayyak Allah. Yeah. Аш болсун, брат. Алла разы болсун. Жап отабы? Слишком мощный тамак болду жаңы себеби дегенде мечиттин жанында экен, халал экен. Эт ушундай сонун шорпосу менен анан сонун ысык каттаманы кесип берет экен. Алхамдулилля, сонун адил. Аш болсун. Африка сапары 45-күн. These are my friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My Thank name you. is Musa. Musa, машалла.